Айбек Асанович жөнүндө бир эки ооз сөз айтып кетейин. Бул киши менин орун басарым болуп 4 жыл иштеди. 4 жылдан бери орун басарым. 4 жылдан да ашып кетти. 4 жыл 2 ай, 4 жыл 3 ай болуп калды. Иштеди, жакшы иштеди. Ошо жакшы иштегендиги үчүн ошол мамлекетибиздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары милдетин так жакшы жана таза аткаргандыгы үчүн. Андан сырткары ошо 4 жылда Баткен облусунун улуттук коопсуздук мамлекет тарабынан куратору болуп ушул киши иштеди. Ушул киши баягы эле ызы-чууларда, өйдүлдүйдө, кыйынчылыкта ушул киши дагы ушул жерде биз менен чогуу болуп, чогуу жүрүп, ушул чогуу иштерди аткарган. Ошондуктан президентибиз бул кишиге дагы бир өзүнүн ишеничин берип, ушул жерде иштей бериңиз деп бул кишиге тапшырма берди. Мен ойлойм, Айбек Асанович аскер кызматкери катары, генерал катары бул жерде татыктуу өзүнүн ордун таап иштей берет деген ишеничтемин. Ийгилик каалап коелу. Анда урматтуу жетекчилер, урматтуу Баткен облусунун тургундары, сиздерди дагы бир жолу жаңы жетекчиңиздер менен куттуктайбыз. Кудай буйрса, Баткен облусунда өтө чоң өзгөрүүлөр болуп жатат, мындан ары да болот. 2025 жылдан баштап Баткен облусунда ушуга чейин тарыхта болуп көрбөгөн чоң өзгөрүүлөр болот. Президентибиз да ушул тапшырманы берип атат. Мына президентибиз дагы мага ар дайым Баткен облусун көбүрөөк карагыла, Баткен облусуна көбүрөөк көңүл бургула деп тапшырманы коюп турат. Ошол урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде мына азыр Баткен облусунда ипотекалык үйлөр курулуп атат. Көзүңөр менен көрүп атсаңыздар керек. Байкап атасыздар. Андан сырткары Баткен шаарынын өнүктүрүү боюнча, райондорду өнүктүрүү боюнча мамлекеттен көптөгөн чоң каражаттар бөлүнөт. Себеби мамлекетибизде Кудайга шүгүр каражатыбыз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошолорду биз мурда көп каралбай калган, ошол чек ара чечилбеген байланыштуу көп каралбай калган Баткен облусуна жумшайбыз деген чоң үмүттөбүз. Андан сырткары, урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйылкы жылдын 4-декабрында коңшуларыбыз Тажик Республикасынын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы менен биздин мамлекеттик ушундай комиссиябыздын келишиминин негизинде Кыргыз-Тажик чек арасы толук бойдон жазылып бүттү. Бул дагы бизге чоң жаңылык, чоң жакшылык деп эсептейбиз. Ушул күнгө жетебизби? Ушул Кыргыз-Тажик чек арасы бүтөбү, бүтпөйбү, качан бүтөт деген көптөгөн ойлор кээ бир адамдардын ойлорунда 5-10 жылдан бери жүрөт. Кээ бир адамдардын ойлорунда 20-30 жылдан бери жүрөт. А мамлекетибиздин жүрөгүндө бул нерсе мына 100 жылдан бери жүргөн нерсе болгон. Мына ошол чечилди, Кудай кааласа. Мындан ары бүгүн дагы ошол Тажик тараптын специалисттери Бишкекте азыр иштеп атышат. Карталарды чызып атышат, юридикалык документтерди тактап атышат. Ошо жаңы жылга чейин иштешет, тынбай. Кече эле Тожамеге барып биздикилер иштеп келди. Ошол жерде олтуруп, Кудай кааласа, жаңы жылдын ортолоруна, то есть январдын ортолоруна, же аяктарына комиссия иши бүтсө, ратификация киргизебиз парламентке. Парламент ратификация болгондон кийин президентибиз кол коет. Андан кийин ушу ноябрга, мартка барып тапшырабыз деген ойдобуз. Толук бойдон бүтөт. Мындан ары биз чек ара жаңжалдарына күчүбүздү жумшабастан мамлекетибизди Баткен облусун өнүктүрүүгө күчүбүздү жумшайбыз. Кудайга сиздер менен чогуу. Ошондуктан жакшы ойлор, жакшы тилектерге Кудайым жеткизсин. Рахмат баарыңыздарга.